сабакка кош келипсиңер. Бүгүн биз буга чейинки өтүп жүргөн темалардын үстүндө кайталоо жүргөзүүнүн астында силерге суроолорду узатайын, эки аралык диаметр деп аталат. Жок. Мага бир бала жардамга келсин, келе койгула ким керек? Мен жардам бересиң, Андан кийинкиси ромбко сырттан айлана сызууга болот. Менен белгилейбиз. Ооба. Диаметр 2 радиуска барабар. Ооба. Айлана бул туюк сызык. Ооба. Айлана бул сызык. Андан кийин айлананын диаметри анын радиусунан 3 эсе чоңго. Андан кийин эгерде айлананын радиусу 5 см болсо, анын диаметри 10 см болот. Ооба. Эгерде эки башка айлананын радиустары бирдей болсо, алардын узундуктары бирдей болобу? Ооба. Андан кийин айлананын бар. Ошонгондо чаптап айлананын узундугу деп тети экөөнү чаптагандан кийин кайра тети оба деген музыканы экөөнү чаптап. Биз бүгүн өтө турган тема ошондо айлананын узундугу деген тема. Эми балдар, айлана дегенде силер эмнени элестетесиңер? Айлана дегенде бул тегерек чыдарды элестетет. Давай азаматчы мен Тоголок топту. Дагы планетаны элестетемби. Дагы Ал шар мисалы тоголок нерселер айлананы элестетет. Дагы мынтип айланаларды карагылачы дегенде, мында айланаларды чөйрөгөрдү деле элестетесиңерби айлана деп? Демек, айлана деген бул айлана чөйрө болушу мүмкүн. Эми айлананын узундугун билүү үчүн балдар, биринчи топко кандай өлчөмдө экен? Экөө окшош бекен? Жок. Экөө бирдей эмес, Экөө бирдей эмес. Демек, анда мен биринчи топко мына боз үйдү берейин. Экинчи топко боз үйдү берейин. Боз үйдүн айланасын, бул жип менен ченеп өлчөм. Жип канча сантиметр? Сантиметр анын айланасынын узундугун табыш керек. Ал үчүн 2π көбөйтүлгөн r деп формуласын жазып алдым. Андан кийин 2-ни 3,14 көбөйттүм. Андан ал болсо 2,128 чыкты. Аны кайрадан 2ге көбөйтсөк 12,156 чыкты. Кыймылдама, Фатима, кыймылдама.
Kamap durчу экен. 80 камап туралы. Калган ченегиңди. 120 экен. 125. Эже алдын ашырып бар эле сол учунан албайсың. Боз үйдүн айланасынын узундугун таптык, анысы 60 сантиметр болду. 20 сантиметр бул айлананын диаметри. Биз анын узундугуна диаметрин бөлдүк, анан 3 сантиметр чыкты. Айланасынын узундугун ченегенде бизде болсо 125 сантиметр чыкты. Андан кийин боз үйдүн диаметрин ченегенде 40 сантиметр чыкты. 125 сантиметр 40 сантиметрге бөлгөндө 3,125 сантиметр чыкты. Баардык учурда биз мисалы айлананы дайыма эле колубузга жип менен кармап алып өлчөй берген бизге мүмкүнбү? Жок, айрым учурда андай мүмкүн болбой калат, Демек ошол учурда бизде формулалар жардамга берет экен. Ал формулалар бизде эки радиус барабар болот, канчага? Кайсыга? Диаметрге барабар болот. Эки радиус бизде диаметрге барабар. Анда сыз барабар болот экен. Пи бөлүнгөн дыга. Айлананын узундугун табуу үчүн биз эмне кылат экенбиз? Пини дыга бөлүп коет экенбиз. Айлананын узундугун табуу үчүн пини дыга бөлүп коет экенбиз. Дагы бир учурда, эгерде бизде радиус белгилүү болуп турган болсо, анда айлананын узундугун табуу үчүн биз 2 пи р бизде радиус белгилүү болгон учурда мына бул формула менен, бизде диаметр белгилүү болгон учурда бул формула менен биз муну эсептеп чыгарып койгулу, жалпы ортолукту. Андан кийин экинчи топ силер муну иштеп. Силерге дагы мындай бул алгоритм берилет. Топтун бирөөгү жок. Берилген жип менен боз үйдүн айланасын курчап ченегиле, курчалган жиптин узундугун сызгыч менен өлчөгүлө, боз үйдүн диаметрин өлчөгүлө. Биринчи өлчөгөн жыйынтыкты экинчи өлчөгөн жыйынтыкка бөлгүлө, жыйынтыкты эсептеп айткыла. Диаметри 5 сантиметр болсо, алардын узундугу тапкыла. Кана иштеп. 5 сантиметр. Мен окумчу. 3,5 сантиметр. 0 бүтүн радиусу 3,5 сантиметр. 0 бүтүн Белгилүү болсо дедим, Анда бул формулага салабыз. Эгер айлананын диаметри 5 сантиметр болсо, айлананын узундугу бул формула менен Бизде диаметри берилген, аны биз пи турактуу санга көйгөбүз, 3,14'тү көйгөбүз 4,15'ке, барабар 14,13 чыкты. Экинчиси да ушундай, диаметри берилген, аны пи турактуу санга көйгөбүз, 62'ни көйгөбүз 3,14'кө, барабар 194,138 чыкты. айлананын радиусу 3,5 сантиметр болсо, жана 0,170. Айлананын радиусун дегенде бул экинчи формула менен жазылат. Жыйырма бешти бөлөсүң кыркка. Жайда чыкты. 4,6
10-15 сантиметр, 62 метр болсо анын узундугун эсептейбиз. 4,15 көбөйтөбүз 3,5. Birinchi radius берилген, ал болсо 3,5 сантиметр болчу. Андан кийин болсо биз формуласын түзүп алдык. 2π радиус болду. Андан кийин 2-ни турактуу санга көбөйтүп 3,15 дагы көбөйттүк. Барабар бизде 119,8 сантиметр чыкты. Бизде диаметри берилген. Аны биз пи турактуу санга көбөйткөнбүз. 3,14'тү көбөйтөбүз 4,15ге. Барабар 14,13 чыкты. Экинчиси да ушундай диаметри берилген. Аны пи турактуу санга көбөйтөбүз. 62-ни көбөйтөбүз 3,14'кө. Барабар 194,38 чыкты. Биз үйгө тапшырма китебиңердеги 264-265 эсептерди үйгө тапшырма аласың. Бүгүнкү сабагыңарга мындан ары ийгилик, жакшы жетишкендик, сабактарыңарга жакшы катышкан. Сабакка жакшы катышып бергениңер үчүн силерге чоң рахмат. Эки топ тең жогорку деңгээлде катышып бердиңер. Бул топ утту же бул топ утту эмес, эки топ тең мыкты катыштыңар. Эки топ тең бүгүнкү сабакка жетишке жетти.